Гүлзина эже жаңы жылга карата эмитен даярдык көрүп, базарга азык-түлүктөрдү сатып алууга келген. Айтымында азык-түлүктөргө болгон баанын кымбаттыгынан жаңы жылдык дасторконду орточо кылып даярдаса, 10 000 сомдон ашык каражат жумшаш керек. Андай акча карапайым адамдардын капчыгы үчүн оордук кылат. Аябай эле орточо кылып, ортодон да ылдый төмөн кылганым 10 000 кетип коёйт. Жаңы жылга чет өлкөдө эле наоборот жаңы жылда байрамдарда азырында биздикилер көтөрүп берет, албетте алат. Эмне себептен көтөрүлөт деп ойлойсуз? Биздин насыбыбыз ошондой болсо керек го, эл алат деп анан кийин көтөрүп берет. Булар деле жыргаанан отурган жок, алып жакабыз бага эле ушундайда колдонуп кичине тыйын тыпыр чөнтөккө түшүрүп алайлы дейт. Булар деле мен күнөөлөбөйм. Өкмөт жакылап барыбызга тегиз болсо булар деле арзандатып коймок, жетиштүү жашообузга. Жыл сайын жаңы жыл алдында азык-түлүктөрдүн кымбатташы көнүмүш адатка айланды. Бирок бул жылы былтыркыга салыштырмалуу баалар бир топ кымбаттап, кымбатчылык чегинен ашып түштү. Өкүнүчтүүсү, сатуучулардын айтымында азык-түлүктүн баасы ушуну менен эле чектелип калбайт. Айтымдарында баалар дагы кыйла көтөрүлөт. Барган сайын жазга чейин көтөрүлөт, бар. Жаңы жылга каратачы? Көтөрүлөт любой. Мисалы үчүн 13 сомдук пияз канча болот? 15 болот. 15, 2 сомго кошулат экен да. Андан кайра чөө түшпөйбү? Жазга чейин түшпөйт. Жазга чейин, жаңы пияздар чыкканга чейин. Барган сайын көтөрүлөт. Казакстан менен Россияда жашоо кымбат дегенибиз менен биздин өлкөдөгү кымбатчылык алардан кем калышпай келе жатат. Күнөмеш саат сайын тамак ашка болгон баанын өсүшү көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Мындан 1,5-2 ай мурун бир кап ундун баасы 1050 сомду түшсө, бүгүн ал 1200 сомго чыккан. Жаңы жылга көтөрүлсө керек. Канча сомго көтөрүлөт? Мисалы үчүн сиздин немеңиз? 10 сом көтөрүлөт. Андан кайра түшөт да? Кайра түшөт, жаңы жылдан кийин арзандайт. Унга салыштырмалуу суу майдын баасы литрине 20 сомго чейин арзандаган. Сатуучулар майдын 1 литрин дүңүнөн 60-70 сомдон алышат экен. Ал эми азыркы тапта базарга чыккан баасы 80-90 сомдун тегерегинде. Кесменин баасы мурда 35-38 сом болсо, азыр 40 сомдон ашкан. Баарынан таң калыштуусу күрүчтүн баасы кескин кымбаттаптыр. Алсак элита сортундагы күрүчтүн баасы 65-70 сом болсо, өзгөн күрүчү 120 сомдон 140, кээ бир жерлерде 150 сомго чейин чыккан. Перловканын кымбаттап кеткени көп байкалбаганы менен бурчак мурдагыга караганда 5 сомго, тактап айтканда 38 сомдон 42 сомго көтөрүлүптүр. Сатуучулар кумшекердин баасы бир калыпта кармалып тургандыгын маалымдашты. Анын баасы 1 килограммына 48-50 сомду түзөт. Жумуртканын баасы 2 ай мурда 65-70 сом болсо, азыр сортуна жараша 80 сомдон 90 сомго чейин тандап алууга болот. Эт саткан катарды аралап, уй, жылкы, топоз этине болгон баанын көтөрүлгөнүн байкаган жокпуз. Койдун эти бир аз кымбаттай түшүптүр. Мурда кой эти 260 сом болсо, азыр 270-280 сомго чейин. Ал эми жашылчаларга болгон бааларда азык-түлүктөрдөн кем калбай кымбаттоо улантууда. Сабиз пиязга болгон бааны айтсак, 1 килограмм сабиздин баасы мурда 10 сом болсо, азыр 13 сомго чыгыптыр. Картошканын майдасы 10 сомдон 12 сомго кымбаттап, мыктысы 15 сомдон 20 сомго көтөрүлгөн. Эмне мынча кымбаттап кеткен деген сурообузга сатуучулардын таңыркай карап, акыркы жолу базарга качан келдиң эле дешсе, айрымдары өздөрү дүңүнөн кымбат алып жатканын баса белгилешти. Көтөрүлө калыптыр баягы. Канча сомго ошо байкадыңыздар? 1-2 сом, 3 сомго чейин өйдө кетет. Жаңы жылга чейин мыңар 5 сомго чейин барат. Көпчүлүктө өтө берет деп кымбаттата берсе болобу деген суроого бийликтин тийиштүү өкүлдөрү ийнин куушуруп тим болушат. Алсак монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Бакытбек Исаевдин айтымында баалардын көтөрүлүшүн агенттик көзөмөлгө албайт. Анткени ага мыйзам жол бербейт экен. Болгону алар бааларга мониторинг жүргүзүү менен гана чектелишет. Импорттон келип, ана биздин көзөмөлдөн сырткары болгон товарларга биз эми аларга жооп бере албайбыз. Бирок биз иш алып барабыз дайыма эле. Иш алып барганда кандай бул анализ кылып турабыз. Бир товар определенный бир убакытта кескин көтөрүлүп кете турган болсо, биз көңүл буруп эмне себептен көтөрүлөт? Бул жерде ошо ишкерлер уюшуп алып коомго каршы иш кылып баратабы, же болбосо бул өзү табигый экономикалык мындай поведениябы, анысын карап турабыз да. Азык-түлүктөргө болгон баалардын өсүшүнө таасир эте албай, элдин салыгынан айлык алган агенттиктин кереги барбы?
Республикалык бюджеттен ошол чиновниктердин маянасында сакталган миллиондогон сомдорду пайдалуу тармакка жумшаса жакшы болмок дегендер да жок эмес. Азыр элдин чөнтөгү жука, мүмкүнчүлүгү төмөн. Ошондуктан эң биринчи кезекте бааны кескин көтөргөн ортомчуларды жөнгө салуу керек. Ортодон акча табып пайда көргөн сатуучуларды бир жолго салуу керек. Ал үчүн токтом же мыйзам чыгаруу керек. Кымбатчылыкты ооздуктоону эң биринчи ушул маселеден баштоо зарыл. Мындай демилгени көтөрүүнү көздөгөн бир да орган жок болуп жатат дейт айрым экономисттер. Азык-түлүктөрдүн кымбатташын биринчиден жаңы жылга байланыштырсак болот. Андан сырткары той аштар күчөп жатат. Албетте андай учурда азык-түлүктөргө болгон суроо талап күнүмдүк тиричиликке караганда көбөйөт. Экинчиден биз импортко көз карандыбыз. Бизге чет жактан келип жаткан товарларга коюлган баа кандай келсе, аны төмөндөтүп же жогорулатып ийгенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Учурда бизге эле эмес, дүйнө жүзүндө тамак ашка болгон баа кымбаттап жатат. Түзүлгөн кырдаалды эске алып, Бишкек шаардык мэриясы 18 декабрдан тарта шаардыктар үчүн атайын жарманке уюштуруп баштады. Жарманкеге азык-түлүктөрдү өндүрүүчүлөр ортомчусуз базарларга салыштырмалуу арзан баада сата алышат. Бааларды мэриянын алдында түзүлгөн атайын комиссия көзөмөлдөп турмакчы. Ярмарка жакшы өтүп атат. Бул жерде биздин баалар базарларга караганда арзан. Это прополис с медом, с алтайским прополисом. Сначала попробовать, потом что-то это. Негизи бул ярмарка өткөрүлгөн биздин ушу мэриябызга чоң рахмат. Мэрия биздин Бишкектин көп нерсени чыгарыштыр бүгүнчү. Анан базарга салыштырма арзаныраак. Анан дагы мындай выбор көп экен да, рас жакшы. Жаңы жылдын астында элге деле аябай жакшы болот экен. Анан ушу мен келип азыр көп нерсени алдым. Ярмарка жакшы эле, баалар арзан жакшы. Капчыгы жука карапайым эл баалар токтоосуз кымбаттап жатат десе, монополияга каршы агенттик баалар мурунку жылга караганда быйыл кичине түштү дешүүдө. Бирок ал базарда билинбей эле. Өкмөт бааны көзөмөлгө алып, жок дегенде эң керектүү товарлардын баасын элдин капчыгына ылайыктап, көзөмөлгө алса жакшы болор эле.